Kımbattуу zamandaşlar, Kur'an'da okunu öğreнгісі келген айымдар, biz menen Müəllim səni kitabın oңой жана жөнөкөй форматта шашпай окуп үйрөнсөңүз болот. Алыс жактагылар онлайн форматта окусаңыз болот. Андыктан биздин видеого өзүңүздүн телефон номериңизди калтырыңыз. Тамга түрүндө жазыңыз. Жакындагылар офлайн түрүндө окуса болот, келип, жолугуп. Мүмкүн болушунча шашпай, колубуздан келишинче окуйбуз. Бардык нерсе акырындык менен болот, жөнөкөйдөн татаалга. Ошондуктан онлайн түрүндө деле шашпай, жакшынакай болуп окуй бересиздер. Атайын автордук методдор бар. Кандай кылганда окуучуга ушул окуу сабактарын жакшылап жеткирсе болот дегендей мааниде. Сиз үйүңүзгө кирип чыгып, тирүүлүк кылып жүрүп эле оңой окуп үйрөнүп аласыз. Чындыгында окуу үчүн тартип керек. Окуу үчүн концентрация, внимание керек. Окуу үчүн жаныңызда жакшы эжеке болуш керек. Жаныңызда жакшы тилектеш, группалаш бирөө болуш керек. Жалгыз аттын дауышы чыкпайт дегендей, жалгыз окусаңыз кээде чарчап каласыз. Чарчап калсаңыз окууну таштап коесуз. А мындайда группада 5 адам болот. 5 адам акырындан бири-бириңерге өбөк болуп, жөлөк болуп, эри шаркак болуп, тамгаларды таанып, тамгаларды окуп, тамгаларды айтып, тамгаларды жазып, тамгалардын чыга турган махраждарына токтолуп, аны айтып, өтө чоң ийгиликтерге жетише аласыздар. Мына чогуу окуунун, бирге болуунун шарапаты ушундай. Окууда эжекенин мээримдүүлүгү жана жөнөкөйлүгү жана боорукерлиги өтө маанилүү роль ойнойт. Андыктан биздин окуу курсубузга катышыңыз. Азыр илим техника үйгө кирип келген заман. Үйдө эле окуй берсе болот. Бир нерсенин артынан түшүп, сая түшүп, кууп алып, чукуп, казып окуган жакшы болот. Үстүртөн эле мен билем деп окуп койсо, бардыгы эле окуп атат го деп койсо, андан эч нерсе чыкпайт. Андыктан бардыгыңыздарды бизге жакын болууга үндөйбүз жана чакырабыз. Эмнени билсек, ошону сиздерге айтабыз. Эмнени устазалардан үйрөнгөн болчусук, ошону сизге жеткиребиз.